Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 апрель 2025 жыл мен сиздерге болгону $48,000 бааланган жерин аянты 6 соток болгон сатылуучу 3 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат. Ошол эле себептен арзан эле баага коюп атам деп эси мага маалымат берди. Туугандар, бул жерде бул айылда туугандар таза суу бар, свет бар. Анан шаарга деле ашып кетсе бир 25 минутада, 30 минутада кеңири жетип каласыздар. Анан мына байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны деле көп эле экен. Тынч, сонун жер. Эсине акча керек экен, ошол себептен эле сатып атам деп мага маалымат берди. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру забор менен тосулуп, варата орнотулган. Туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук сиздерге маалымат берейин. Мен турган жер туугандар бул Мады тарапта жайгашкан Жош айылында турам. Бул жер Жош айылынын центри. Ориентирди мына бул эки чоң продуктовый маркет алсаңыздар болот. Же болбосо мына Жоштун мечитин алсаңыздар болот туугандар. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Учкун айылына келесиздер. Учкундан өтүп Жош башталат. Жош айылына кирип келе берсеңиздер, мына ушул жер центри, эки чоң продуктовый магазин. Ага жетпей, сол тарапка асфальт көчөгө бурулуп, түз жүрүп барсаңыздар, Учкундун жаңы конушу бар экен. Ошол жаңы конуштун экинчи көчөсүндө сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Мына Учкун айылы тараптан жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, ал жакта Чагыр, Посылка, Жаңы Будалык деген айылдар бар. Ошол тараптан дагы мындайча айтканда Ош Алай трассасы тараптан дагы жүрүп кетсеңиздер болот. Ушундай туугандар, жолдору көп. Мына мен айткан көчөгө кирсеңиздер, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз турат. Мына үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Абасы таза, тынч, жакшы айылдардан бири экен. Границасы туугандар ушул жерден башталат. Забор, варата, анан мына үйдүн бүтүшүнө чейин. Эми үйдүн арт тарабына деле кошуна акысы деп месте калтыргандыр. Аны сурайм деп унутуп калыпмын. Менимче калтырса керек. Так, жакындатып көргөзүп берип коеюн, көрдүңүздөрбү? Туугандар, варатаны ачып үйдүн ичине дагы кирдим. Караңыздар, жери тегиз, сонун экен. Так, могул жактан көчө тараптан ограждение болгон. Бул жак мен жана айткан варатасы. Оңго бурулсаңыздар 3 бөлмөлүү даяр үйү. Жогору тарапта мал сарайы, бул жакта болсо тандыры, жогору тарапта сыртка жакканасы. Нар жагы уже үйлүш жер. Мындай айтканда тынч, сонун жерде Кудай буйрса жашай бересиздер. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот туугандар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Анан вариант обмен жолдору жок экен. Башка жерден үй алыптыр, сөзүнүн ачыгы эсичи. Анан ошол жака үйдүн толук акчасын беришим керек. Ошол эле себептен сатып атам деп мага маалымат берди. А так үйдүн документтери так, бардыгы жакшы, эч кыжылат болбой ала берсеңиздер болот. Үйлөрдүн саны деле көп эле экен бул жерде. Кандай кылайлы туугандар? Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейин, дагы да бир толук маалымат берейин. Мына туугандар, эшикти ачып үйдүн ичине кирип келе беребиз. Киргениңиздерде бул 3 бөлмөлүү үйдүн коридору. Эси өзү бул үйдө жашаган экен. Эми азыр жумуштарына байланыштуу Россияда экен. Ошол эле себептен бул бош турган үйүн сатып аткан учуру. Ал жакта духовкасы. Анан буюм-тайымдарды калтырып кетем деди эсе. Ремонттору деле жакшы, келип эле жашай турган үйлөрдүн бири. Мындай айтканда, бул жака кирип келе турган болсоңуздар, экинчи бөлмөсү. Бул барыңыздар эле билген кухня. Мына печкасы деле бар. Тамак кылып, Кудай буйрса, үйдү ушул жерден жылыта бересиздер. Так, да, эмне маалымат? Бул жактан чыгабыз. Так, бул жак болсо барыңыздар эле билген конок бөлмөсү, эң чоң бөлмөлөрүнүн бири. Мына бул жакта төшөктөрүн жейип коюптур туугандар. Эми буларды алып койсо бөлмө кыйла чоңоёт, билесиздер. Ушундай. Туугандар, эми колдон келишинче үй тууралуу маалымат бердим. Мына сарайларын ал жактан эле көргөзүп коеюн эми. Даяр сарайы өйдө тарабына эмес, бул жана мен көргөзүп берген үйү. Ушундай. Эми баасы канча дей турган болсоңуздар, баасы $48,000 бааланды. Жана айтып өттүм. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. $48,000, бирок кеми бар туугандар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Келип содалашып сүйлөшсөңүздөр түшүрүп берет. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, алар дагы келип көрүп коюшсун. Ушул видеонун ссылкасын жиберип койсоңуздар эле болду туугандар. Ссылка аркылуу ушул YouTubeга кирип көрө берет.
колдон чарбаңыздар. 48 000 доллар, анан кеми бар.